Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министри генерал-лейтенант Тажикеев Бообек Эргешевичтин тапшырмасы менен бүгүн Бишкек шаарында көп кабаттуу турак үйдө атайын тактикалык машыгуу болуп өттү. Бул машыгууга жалпысынан 10 техника тартылды, өздүк курамдан 60 киши тартылды. Бул окуу машыгуунун өткөрүүнүн негизги максаты Бишкек шаарында бүгүнкү күндө аябай көп кабаттуу үйлөр курулуп жаткандыгына байланыштуу. Ошол жерде жашаган жашоочуларды өрт пайда болгон учурда өз убагында ыкчам сактоо, ошондой эле экономикалык чыгымдарды келтирүү максатында өткөрүлүүдө. Андан сырткары өздүк курамды, ошондой эле техникаларды ар дайым күчүр менен даярдыкта кармоо максатында. Бүгүнкү машыгуу чындыгында өз максатына жетти, себеби биздеги өздүк курам буга чейин дагы аябай көп мындай машыгууларды өткөрүп келген. Бүгүн дагы өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөттү. Автоунааларды башкаруусу, өрт өчүрүү тактикалары.